Бұл жерде дағы бір жүгілі бар екен. Мен сіздерге ескертіп кетсем, бұл жүгілі мына номері жоқ жүгілердің бары жаңы келгендіктен байланышты номері қойылған емес. Объем 1.6, жылы 2003, 33 мың пробег жүріп тұр. 180 мың сұрап тұр, номерлерге жалып байланышсаңыздар болады. Лонжерон стойкалары таза екен, мына жерден жақсылап көріп алсаңыздар болады. Мен бұл видеода сіздерге мен айтмақшымын. Болғаны бір-екі мекендештеріміз ұшы жүгілелердің Россиядан келген жаңы жүгілерді шашпай тартып көрсетіп берші дегенге байланышты. Мен сіздерге шындай шашпай көрсеткенге әрекет қылдым. Бұл жақтан дағы көрсетейін сіздерге. Бұл жерде дағы бір жаңы жүгіл екен. Жақсылап көріп алыңыздар. Таза. Бұның басы болса 185 мың сом екен. Мына номерлерге байланысқа шықсаңыздар болады. Объем 1.6. Мәліметтардың бары үшін ішінде жазылған екен. Шашпай қарап көріп алсаңыздар болады. Иесі болса орыс екен, орысқа байланышсаңыздар болады. Окончательно басыле ошол где-то 10 мың менен 20 мыңның içinde окончательно береткен ошол жүгүлөрдү. Бул жүгүлөр деле ушул сыяктуу окшош экен, жакшылап карап калсаңыздар. Баалар деле окшош экен. Бунун деле баасы болсо 185 мың сом экен. Ички көрүнүштөрү, кузуктары баары окшош эле. Жакшылап көрүп алыңыздар. Ички көрүнүштөрүн жакшылап тартып сіздерге көрсөтүп коеюн. Мына жактан проекторун баарын көрсөтүп коеюн. Чынын айтканда, урматтуу YouTube көрүүчүлөр, машинанын ичи таза экен. Мен мынчалык биринчи жолу жаңы чыккан жүгүлөрдү көргөндө байланыштуу. Өзүм деле ишенбей атам, мынчалык таза жүгүл экенинечи. Бул жерде дагы эле ушул кайра эле жүгүлү. Бул эле ушул окшош. Мен силерге кыскача маалымат бере кетейин, анда сиздерди зериктире берсем. Мына катарда турган жүгүлөр баары окшош экен. Bir gana болгону биринчиде турган жүгүлү бир аз баасы кымбатыраак экен. Калгандары баары 185 мың сомдон экен. Бул жакта калган жүгүлөр итагылы баары окшош. Видеолор тасаңыздар болот. Мына жерде болсо дагы бир жүгүлү бар экен. 130 мың сынаптыр 2008 жылга, объем 1.6. Номерге байланышка чыксаңыздар болот ушул номерге. Бул жүгүлү болсо Россиядан келип тур. Мына жерде бир аз урулган жерлери бар окшойт. Жакшылап көрүп алыңыздар. Бул жактарын дагы сиздерге жакшылап көрсөтүп коеюн. Бул жактарын дагы баарын сиздерге көрсөтүп. Дөңгөлөктөрүн дагы жакшылап көрүп алыңыздар. Дөңгөлөктөрү дагы ушундай все сезонка дөңгөлөктөр экен. Жакшылап көрүп алыңыздар. Бул жерде дагы бир жүгүлү бар экен. Бул 130 мың сынаптыр. 2009 жылы 1.6 механика. Номерлерге байланышка чыксаңыздар болот. Дөңгөлөктөрү простой болгон экен. Зымды болгондо калат, жакшылап көрүп алсаңыздар болот. Арткы кузуктары деле баары таза. Урматтуу YouTube көрүүчүлөр, бүгүнкү чыгарылышта ушул акыркы видеолордун бири болуп эсептелет. Ошондуктан бүгүнкү чыгарылышта ошол жүгүлөр тууралуу силерге маалымат берип кеттим. Андыктан көрүшкөнчө достор, сак саламатта туруңуздар. Биздин каналга жазыңыздар. Буюрса мындан дагы бул видео биринчи эле чыгарылыш. Бул биринчи чыгарылыш болгондугуна байланыштуу. Сиздердин сурооңуздар боюнча мен жүгүлүнү тартып чыктым. Буюрса дагы кийинки базарларда калган машиналардын баарын тартып
Мен өзү негизи ошол машина базарда күн эле ошол сиздерге маалымат бергенге аракет кылам. Негизи эле мен өзү машина алып саткан адамдардын бири болом. Ошондуктан машина алып сатам өзүм. Кээде сыртка чыгып такси кылам. Ошондуктан ушул сиздерге алыстагы мекендештерге Россиядан көрүп жаткан жана ушул өлкөбүздүн жети бурчунан көрүп жаткан мекендештериңиз болсо, ушул менин каналыма жазыңыздар. Сиздерге алыстан кыйналып ушул базарга келип баалар канча болуп экен деп кыйналган мекендештер болсо, ушул менин каналыма жазыңыздар. Мен сиздерге ушул YouTube аркылуу сиздерге маалыматтарды жеткирип турганга аракет кылам. Анда эмесе достор, көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.